75-чилердин каты Ташиев, Зулушев, Тургунбек уулу сотко катышууда. Азыр сизге коюлуп аткан айыпка макулсузбу? Эмне себептен бардыңыз ушундай каттагы 28 майда Бишкектин 1-майрандык сотунда 75-чилердин каты деп таанылган кылмыш иши боюнча соттук отурум өтүүдө. Сотко УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана экс-депутат Курмангул Зулушев келишти. Насильственного захвата власти. Ошондой эле 5 айыпталуучу Бекболот Талгарбеков, Курсан Насанов, Алы Карашев, Эмилбек Узакбаев жана Курманбек Дыйканбаев тергөө абагынан алынып келинген. 75-чилердин каты боюнча кылмыш ишинин алкагында жалпы 8 адамга кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси боюнча иш козголгон. Ички иштер министрлиги бул ишке жашыруун деген гриф койгон, сот отурумдары жабык өтүүдө.